Саламатсыңар балдар. Бүгін сілер менен 8 класстын физика сабагын окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Биз силер менен буга чейин электродинамика бөлүмүнүн электростатика жана турактуу электр тогу деген главаларды окуп үйрөндүк. Бүгүн силер менен жаңы главаны баштайбыз. Главанын аты ар кандай чөйрөдөгү электр тогу. Ушул главадагы биринчи тема металлдардагы электр тогу. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө металлдардагы электр тогунун физикалык жаратылышы менен таанышасыңар. Металлдар электр тогун өткөргүчтөр катары турмушта кеңири пайдаланылат. Металлдарды ток булагынан керектүү өчүгө туташтыруу учурунда металлдар өткөргүч катары пайдаланылат. Андан сырткары электр кыймылдаткычтарында, электр генераторлорунда дагы өткөргүчтөр өтө кеңири колдонулуштарга ээ. Эми ар кандай чөйрөдөгү электр тогу деген главадан биз ар кандай чөйрөлөрдөгү электр тогун окуп үйрөнөбүз. Металлдардагы электр тогун, суюктуктардагы, газдардагы, вакуумдагы жана жарым өткөргүчтөрдөгү электр тогун окуп үйрөнөбүз. Мына ушул ар кандай чөйрөдөгү электр тогун окуп үйрөнүүдө заттын атомдук түзүлүшүн билишибиз зарыл. Атом оң зарядталган ядродон анын тегерегиндеги айланып жүргөн терс зарядталган электрондон турат. Металлдарда оң заряд менен терс зарядталган электрондун ортосундагы байланыш начар болуп, электр талаасынын таасири астында электрондор оңой эле ионду таштап, кыймылга келип, зарядты ташып жүрүшөт. Металлдарда электр талаасы жок учурунда торчонун түйүндөрүнүн айланасында электрондор, силер экрандан көрүп аткандай, электрондор башаламан кыймылдап жүрөт. Металлдарда электр талаасы жок учурунда. Мына силер көрүп атасыңар, электрондор айланып жүрөт. Мына ушул электрондор башаламан кыймылдап жүрөт экен. Качан биз өткөргүчтү токтун булагына туташтырган учурда башаламан кыймылдап аткан электрондор ирээттүү кыймылга келет. Металлдарда электрондордун саны көп болот. Бош электрондордун саны, башкача айтканда, бирдик көлөмгө туура келген электрондордун саны көп болот. Качан токтун булагына туташтырганда электрондор ирээттүү кыймылга келип, өткөргүчтө электр тогун пайда кылат. Мына ушул учурда электрондордун кыймылы ток булагынын терс уюлунан оң уюлун көздөй кыймылдайт. Ал эми токтун багыты катары токтун булагынын оң уюлунан терс уюлун көздөй багытталган кыймылды кабыл алган. Эми электр чынжырына электр лампасын туташтырып, чынжырды туюктасак, анда лампа күйөт. Лампадагы вольфрам зымы ысып чыгат. Ысып чыгып, жылуулук бөлүнүп чыгат жана жылуулуктан электр жарыгы пайда болот. Эгерде ачкычты ажыратсак, чынжырды ажыратып койсок, анда лампа өчөт, лампанын вольфрам зымы муздайт дагы, муздап жарык чыгарбай калат. Демек, мына ушул учурда өткөргүч катары ток булагы менен туташтырган зымдар жана вольфрам зымы андан жылуулук жана жарык бөлүп чыгаруу катары турмушта колдонулат экен. Бул экөө тең өткөргүчтөр. Металлдарда электр тогун ташып жүрүүчүлөр электрондор экендигин бир нече тажрыйбанын негизинде аныкташкан. Ошол тажрыйбанын бири Риккенин тажрыйбасы. Бул тажрыйба 1901 жылы жасалган. Бул тажрыйбада бети жылмаланган жез, алюминий жана жез цилиндрлерин бири-бирине тийиштирип, тийишкен бетти өтө жылмакай кылып туруп, буларды өткөргүч аркылуу токтун булагына туташтырышкан. Туташтырып, 1 жыл бою 3,5 миллион кулон зарядты агызып өткөзгөн. Ушул учурда
Токтун күчү 0,1 амперге барабар болгон. Зарядты агызып өткөзөрдөн мурда бул өткөргүчтөрдүн массасын тараза менен ченеп алышкан. Андан кийин зарядты агызып өткөзүп, башкача айтканда ток өткөргөндөн кийин бул өткөргүчтөрдү жез болгон тараза менен массасын ченегенде эч кандай өзгөрүү болбогондугун аныкташкан. Ошондон металлдарда электр тогун ташып жүрүүчүлөр электрондор экендигин аныкташкан. Эгерде электрондон башка ион ташылып өтсө, анда бул цилиндрлердин массасы өзгөрүп калмак. Массасы өзгөрбөгөндүктөн металлдарда электр тогун ташып жүрүүчүлөр зарядталган бөлүкчөлөр электрондор экендигин аныкташкан. Андан кийин Мандельштам-Папалексинин тажрыйбасы 1913 жылы жасалган. Ал тажрыйбада түрмөктү алып, түрмөктүн сыртынан жез зымын орогон. Жез зымдын учун изоляцияланган дискке бекитип, дискти жылгычтуу контакт менен туташтырган. Аны өткөргүч аркылуу телефондун түтүгү менен туташтырган. Түрмөктү өтө тез айландырып, токтоткон учурда телефондун түтүгүнөн кандайдыр бир шуулдаган үндүн чыкканын байкаган. Бул жерде балдар байкасаңар, токтун булагына туташкан жок. Түрмөктү өтө тез айландырып атканда түтүктөн шуулдаган үн чыгып аткан. Токтоткондон кийин дагы түтүктөгү шуулдаган үндүн улангандыгын байкашкан. Жана ошондой эле ушул эле тажрыйбаны гальванометрге туташтырган. Катушкадан чыккан зымды өткөргүчтү гальванометрге туташтырып, катушканы же болбосо түрмөктү тез айландырганда, айландырып аткан учурда гальванометрдин жебеси токтун бар экендигин көрсөткөн. Катушканы тез токтоткондон кийин дагы гальванометрдин жебеси токтун бар экендигин көрсөткөн. Бул жерде катушка токтун булагына туташкан жок. А бирок эмне үчүн токтун пайда болуп аткан себеби өткөргүч жез зымы катуу айланган учурда анын ичиндеги электрондор дагы кыймылга келип, электр тогунун бар экендиги аныкталган. Мына бул эки тажрыйбада тең. Өткөргүч кыймылдап аткан учурда өткөргүчтүн ичиндеги электрондор дагы кыймылга келет экен дагы электр тогунун пайда болоорун аныкташкан. Ушул тажрыйбанын жардамы менен электрондордун концентрациясы аныкталган экен. Башкача айтканда, 1 метр куб көлөмгө туура келген электрондордун саны 10-28 даражасындагы электрон экендиги аныкталган. Андан кийин Стюарт Толменнин тажрыйбасы 1916 жылы жасалган. Ал тажрыйбада деле жогоркуда эле катушканы алып, катушкада оролгон зымдын учун гальванометрге туташтырган. Гальванометрге туташтырып, түрмөктү өтө тез айландырган. Айландырган учурда гальванометрдин жебеси токтун бар экендигин көрсөткөн. Эми ушул учурда оромдун жалпы узундугу 500 метр болгон, катушканын айлануу ылдамдыгы 500 метр секунда болгон. Катушканы токтоткондон кийин дагы гальванометрдин жебеси токтун бар экендигин көрсөткөн. Ошондо гальванометрдеги зарядталган бөлүкчөнүн электрондун массасына болгон катышын ушул тажрыйбадан аныктап чыгарган. Бул тажрыйбанын негизинде электрондун зарядынын электрондун массасына болгон катышы 1,7 көбөйтүлгөн 10-11 даражасындагы кулон бөлүнгөн килограммга барабар экендигин аныкташкан. Электрондун массасы 10-30 даражасындагы килограммга барабар болуп, иондун массасынан бир нече миң эсе кичине экендигин ушул тажрыйбадан аныкташкан экен. Мына ушул бир канчалаган тажрыйбалардын негизинде металлдарда эркин электрондор электр тогун ташып жүрүүчүлөр экендиги аныкталган. Эми мисалдарды карап көрөлүк. Металл өткөргүчтөгү электрондун санын жана зарядтын санын аныктаганды, ылдамдыкты аныктоо үчүн төмөнкү мисалдарды карап көрөлүк. Чөнтөк фонарынын лампочкасындагы токтун күчү
0,32 амперге барабар. Кызытма сымдын туурасынан кесилиш аянты боюнча 0,1 секунданын ичинде канча электрон өтөт? Берилди. Токтун күчү 0,32 ампер. Сымдын туурасынан кесилиши аркылуу Т барабар 0,1 секунданын ичинде канча электрон агып өтөт дейт. N барабар сро. Бул электрондун саны. Чыгаруу. I барабар Q бөлүнгөн Т. Бул ток күчүнүн формуласы. Мындан Q'ну тапсак, Q барабар I көбөйтүлгөн Т. Бул зарядтардын саны. Эми Q барабар N көбөйтүлгөн I. Зарядталган бөлүкчө металлдарда электрондор. Мына ошол электрондордун санын табышыбыз керек. Анда электронду жалпы электрондун санына көбөйтсөк, заряд келип чыгат. Ушул формуладан N E барабар I көбөйтүлгөн Т деген формуланы жазып, мындан N'ди табабыз. N барабар I көбөйтүлгөн Т бөлү E. E деген электрондун заряды. Электрондун заряды 1,6 көбөйтүү 10⁻⁹ даражасындагы кулонго барабар. Токтун күчү 0,132 ампер көбөйтүү 0,1 секунда. Ампер көбөйтүлгөн секунда кулонду берет. Бөлчөктүн бөлүмүндөгү кулон менен кыскарып, электрондордун санын тапканда бирдик чыкпайт. N барабар I көбөйтүлгөн Т бөлү E барабар 0,132 ампер көбөйтүү 0,1 секунда бөлү 1,6 көбөйтүү 10⁻⁹ даражасындагы кулон. Ампер көбөйтүлгөн секунда кулонду берет. Бөлчөктүн бөлүмүндөгү кулон менен кыскарат, барабар 2 көбөйтүлгөн 10⁻17 даражасындагы саны чыгат. Жообу N барабар 2 көбөйтүлгөн 10⁻17 даражасы. Андан кийинки мисал. Эгер өткөрүүчү электрондун концентрациясы 5 көбөйтүлгөн 10⁻28 даражасында метр куб болсо, ток күчү 10 ампер кезинде кесилиши 5 мм квадрат өткөргүчтөгү электрондордун ирээттелген кыймылынын ылдамдыгын тапкыла. Берилишин жазып алалы. Өткөргүчтүн сүрөтүн көрүп атасыңар. Өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты S жана кандайдыр бир узундугу алынган. Эгерде өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянтын анын узундугуна көбөйтсөк, көлөмү келип чыгат. Бирдик көлөмгө туура келген электрондордун саны 5 көбөйтүлгөн 10⁻28 даражасына барабар экен. Бул электрондордун концентрациясы. Аны N тамгасы менен белгилейбиз. N барабар 5 көбөйтүү 10⁻28 даражасы метр минус куб. Метр минус кубту 1 бөлүнгөн метр куб деп жазып алсак болот. Башкача айтканда, 1 метр куб көлөмгө туура келген электрондордун саны ушунча экен. Бул учурда токтун күчү 10 амперге барабар. Өткөргүчтүн туурасынан кесилиши 5 мм квадрат. 5 мм квадратты метр квадратка айландырсак, 5 көбөйтүлгөн 10⁻6 даражасындагы метр квадрат. В барабар сро. Бул электрондордун ылдамдыгын табуу. Чыгаруу. Электрондордун ылдамдыгын табуу үчүн өткөргүчтө агып аткан зарядты Q'ну барабар N көбөйтүлгөн V көбөйтүү S көбөйтүү T көбөйтүлгөн E деген формула менен чыгарабыз. Мында N электрондордун концентрациясы, V ылдамдыгы, S өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты, T убакыт, E электрондун заряды. I барабар Q бөлүнгөн T экенин билебиз. Ушул формулада Q'нун ордуна жогорку формуланы коебуз. Анда N, V, S, T көбөйтүлгөн E бөлчөктүн бөлүмүндө T чыгат. Бөлчөктүн алымындагы T менен бөлчөктүн бөлүмүндөгү T кыскарып кетет. Барабар N көбөйтүү V көбөйтүү S көбөйтүү E деген формула чыгат. Мына ушул формуладан V-ны табабыз. V-ны тапсак, V барабар I бөлүнгөн N S көбөйтүү E деген
формула чыгат. Мына ушул формулага коюп эсептөөнү жүргүзөбүз. Ток күчү 10 ампер бөлүү электрондордун концентрациясы 5 көбөйтүлгөн 10⁻28 даражасындагы метр минус куб көбөйтүү туурасынан кесилиши аянты 5 көбөйтүү 10⁻6 даражасында метр квадрат көбөйтүү электрондун заряды 1,6 көбөйтүү 10⁻19 даражасындагы кулон барабар 0,25 көбөйтүү 10⁻3 даражасындагы метр секунда чыкты. Муну миллиметр секундага айландырсак 0,25 миллиметр секунда. Жообу 0,25 миллиметр секунда. Андан кийин суроого көңүл бургула. Металлдардагы электр тогу бул эмнелердин иреттелген кыймылы? А. Электрондордун, Б. Оң иондордун, В. Протондордун, Г. Терс иондордун. Бул суроолордун туура жообу Асы экен, электрондордун. Металлдардагы электр тогу бул электрондордун иреттелген кыймылы деген жооп туура. Андан кийинки мисалга көңүл буралык. Талаанын чыңалышы E барабар 96 милливольт бөлүнгөн метр. Ушул учурда электрондордун өтүш концентрациясы N барабар 10⁻28 даражасындагы метр минус куб болсо, болот өткөргүчтөгү электрондордун багытталган кыймылынын ылдамдыгын тапкыла. Берилди. Талаанын чыңалышы 96 милливольт бөлүнгөн метр. Аны вольт бөлүнгөн метрге айландырсак, 96 көбөйтүү 10⁻3 даражасындагы вольт бөлүнгөн метр. Электрондордун концентрациясы 10⁻28 даражасындагы метр минус куб. Ро болот өткөргүчтүн салыштырма каршылыгы 12 көбөйтүлгөн 10⁻8 даражасындагы ом көбөйтүлгөн метр. В барабар суро электрондордун ылдамдыгын табабыз. Муну чыгаруу үчүн U барабар E көбөйтүлгөн L деген формуланы колдонобуз. I барабар U бөлүнгөн R. R барабар ро көбөйтүү L бөлүнгөн S деген бул өткөргүчтүн каршылыгы. Бул учурда болот өткөргүчүнүн каршылыгын алабыз. I барабар U бөлүнгөн R деген формулага У'нун маанисин коебуз. U барабар E көбөйтүлгөн L бөлчөктүн бөлүмүндө R'дин ордуна ро көбөйтүлгөн L бөлүнгөн S деген формуланы коебуз. Бөлчөктүн бөлүмүндөгү S бөлчөктүн алымына чыгат. Ошондо E көбөйтүлгөн L көбөйтүлгөн S бөлүү ро көбөйтүлгөн L деген формуладан бөлчөктүн алымындагы L менен бөлүмүндөгү L кыскарып кетет, барабар E көбөйтүлгөн S бөлүү ро. I барабар N көбөйтүү V S көбөйтүлгөн E деген формула. Ушул экөөнү барабарлайбыз. Иге барабар болгондо, барабардыктын сол жактары барабар болсо, анда оң жактарын дагы барабарлап алабыз. N, V, S, E барабар E көбөйтүлгөн S бөлүнгөн ро. Ушул формуладан V-ны тапсак, E көбөйтүлгөн S бөлүү N, S, E ро деген формула чыгат. Мында бөлчөктүн алымындагы S менен бөлчөктүн бөлүмүндө S'ти кыскартсак, барабар E бөлүнгөн N көбөйтүү E көбөйтүлгөн ро. Ушул формулага коюп эсептөөнү жүргүзөбүз. E 96 10⁻3 даражасында вольт бөлүнгөн метр бөлүү 12 көбөйтүлгөн 10⁻8 даражасында ом көбөйтүлгөн метр көбөйтүү E көбөйтүү 1,6 көбөйтүү 10⁻19 даражасындагы кулон барабар 0,5 көбөйтүү 10⁻3 даражасындагы метр секунда чыкты. Жообу 0,5 көбөйтүү 10⁻3 даражасындагы метр секунда. Мына биз электрондордун ылдамдыгын аныктоону, концентрациясы кандай болот экен, мына ушуларга карата мисалдарды иштедик балдар. Эми бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы.
бүгүн силер менен металлдарда токту алып жүрүүчүлөр электрондор деп сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Ошентип бүгүнкү сабагыбыз аягына чыгып калды. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.